Өкмөттүн тапшырмасы менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги депозиттик эсеп ачып, ага 6,5 миллион сомго чукул акча түштү. Бул каражат Бишкек шаарынын мэриясына жана өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратына бөлүнүп берилет. Комиссия аталган суммадан 11 миң сомду Бишкек шаарындагы 2500 жана Чүй облусундагы 9416 үй бүлөнү азык-түлүк менен камсыздоого бөлүп берүү боюнча чечим кабыл алды. Бул Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагындагы статусу жок жаңы конуштарда каттоосуз жашаган жарандарга берилмекчи. Биздин өкмөттөн түзүлгөн комиссия бар. Ошол комиссия күнүгө заседание өткөрүп карап атат. Биринчиден Чүй облусу менен Бишкек шаарына ошол акчалар каралды. Себеби Бишкек шаары менен Чүй облусун тегерегенде статусу жок новостройкалар көп. Ал жерде ошол мусорный свалкада, мүрзөлөрдө, ар кандай ошондой саркофагтарда, ошол ден соолукка коопсуздуу жерлерде жашап аткан жарандар бар. Алардын баары буга чейин Дордой базарында иштеп келишкен, ошол свалкада иштеп келишкен, акча таап. Азыр алар аябай мындай турмуштук оор кырдаалда турат да. Учурда бул эсепке кайдыгер эмес жарандардан гуманитардык жардам топтолууда. Чогулган каражатты таркатууда ыктыярчылар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл, шаар, район, облус башчылары иш алып барууда. Ошентсе да мындай жарандардын саны арбын болгондуктан чындап муктаж үй бүлөлөрдү табыш үчүн түндүк ишканасы атайын тиркеме иштеп чыкты. Анда жарандар 12-27 чекит түндүк чекит KG сайтына кирип, анкетаны толтуруп өтүнмө жиберишет. Ал аркылуу оператор ыктыярчылар карап чыгып, абалы начар тургундарга жардам берилмекчи. Санариптештирүү программасынын алкагында биз түндүк ишканасы атайын система иштеп чыктык. Бул система аркылуу биздин жарандар көмөк боюнча заявкаларын жибере алат интернет аркылуу. Бул деген мобилдик телефон болобу же компьютер аркылуу болобу, ошол жабдыктар аркылуу ошо заявканы жибере алат да. Бул заявкалар централизованный системага түшөт. Бул система аркылуу биздин операторлорго, ар бир операторго заявкалар келет, анан ошо операторлор ошо заявкалар менен иштей алат да. Учурда Бишкек шаарында эмгек жана социалдык өнүгүү, маданият, маалымат жана туризм министрликтери, ошондой эле жаштар иштери, диний тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин кызматкерлеринен турган ыктыярчылар тобу түзүлүп иштөөдө. Аларга ар кандай уюмдар, жарандар, ишкерлер акчалай жана азык-түлүк түрүндө гуманитардык жардам топтошууда. Мунун бардыгы карантинде акча тыйындан кыйналган үй бүлөлөргө берилип жатат. Жапара Дөөт Казы кызы Асылбек Курманалиев, Бексултан Мурадилов, СТВ.